Айнур айым, айтсаңыз, атайын өкмөт токтом кабыл алды эле. Жана катализаторларды сатып аткан жерлерден, скупка алган жерлерди токтотуу боюнча. Ошол кайсы орган текшериш керек эле? Кайсы органга жүктөлдү эле ошол? Экология инспекциясы. Экологиябы? Бүгүнкү күнү Алмаз Акунжанович, сизге ачык эле айтып коеюн, ошол скупканы силердин токтомуңар иштебейт, токтогон жок. Ал жерде баштаган адамдар бир жөнөкөй сварщик бала менен дагы бир бала баштаган, азыркы эң бай адамдардын арасына кирет. Азыр машина менен эмес, самолет менен аэропорттон ташып атышат. Чыгарып кетти, ошолорду байып аткан бар. Жөнөкөй элде айып жок. Алар эмне жыргагандан саткан жок да. Же запчастин алганга, же продукт алганга, эми сатылып атса сатат анан кийин алып барып. Скупка кылып атса бар алып барат анан 30 миңге, 40 миңге, 50 миң сомго чейин бүгүн чыгып атат. Bir tekşerүүнү жиберип койгонсуздар Алмаз Акунжанович, сизден сурады. Ооба. Анан эми биз мыйзам жөнүндө айтып коеюн дагы бир жолу. Жөнөкөй элге эч тиешеси жок. Биз азыркы жөнөкөй элди барып текшерип алып, катализатор бар экен, жок экен деп кыйнабайбыз. Ал скупка, анан жана продажа, же болбосо машинени киргизип аткан жердин гана бир карайлы деп атабыз. Ушул жагын Алмаз Акунжанович бир катуураак текшерип койсоңуз. Реалдуу түрдө айтып атам. Самолет менен чыгарып кеткен фактылар бар. Эң бай адамдардын арасына кирди ошо бала. Угуп эле жүрөбүз, көрүп эле жүрөбүз. Жөнөкөй элдин азырына бул кыска да маалымат, жөнөкөй заводдон буну койбойт да. Ал атай илимий изилдөөлөр негизинде ошол бензин күйгөндө эң зыяндуу уу, ят чыгып аткан нерселерди алып кала турган фильтр бул. Атайын Европада барлык жерде бул ансыз машина чыкпайт азыр заводдон. Бирок бизде аны жөнөкөй көрүнүшкө айландырып алганбыз. Маселе ошодол, ошол менен биз күрөшүшүбүз керек. Кантип аны бул экинчи маселе. Бирок эч качан жөнөкөй элдин барып чөнтөгүнө же кол салбайбыз, же жөнөкөй элди барып текшербейбиз. Бул ошол сатып аткан, бизнес кылып аткан адамдарга гана багытталган мыйзамдардын бири болот. Кудай буйрса.